Алмабақ туғандар, жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Біздің Алам Хабар каналымыздың жалпы қатталушылары, жалпы YouTube көрушілер, қандайсыздар? Өзімді бір көрсетіп қойына, достар. Тағы бір жолы, ассаламу алейкум. Мен сіздерге айылдан салам айтамын. Тақтап айтқанда, өзімдің айылымдан, Ноқат районы, Қараташ айылы. Бұл шығарылышта мен сіздерге мені көрсетейін дедім. Достар, бауырыңыздар бір лайкты басыңыздар. Бұл шығарылышта мынау өзімдің чоңойып өскен үйімдегі бақты көрсетейін дедім. Ошол бақтың ішіндегі азыркы учурдагы бактын атмосферасын көрсөтөйүн дедим. Бүгүн 2024 жылдын 4 май күнү сааттын жебеси 14 болжол менен жок 16:05. 4-тен 5 минут өттү. Мен сіздерге бұл бақтағы ошол азыркы учурда май айынын 4 болсо, караңыздар. Бұл қандай көрүнүш, достор? Жогоруда айткандай лайктан басыңыздарчы. Быйыл алманын гүлдөшү аябай жакшы. Бұл негизи гүлүн уже төгү баштады. Кече 2-3 күн мурун тартайын дедим, жамгыр жаап, жакшы көрүнбөй калабы деп тартканга болбой калды. Караңыздарчы. Ол жакта апорт деген алма бар. Бұл уже гүлүн төгүп, мына караңыздар. Ушундай гүлүн төгүп калды. Бул жакта болсо, мына кызыл алма, жылдыз алма дейбиз, жанатан алма. Караңыздарчы. Аллахтын кудуретин караңыздар. Буякта мына гүлүн төгүп, аппак болуп. Мына гүлүн төккөн кезде, мына караңыздарчы. Бұл бақтың ішіне кірсең өзінчө эле бир бейишке киргендей болосуң го, достор. Туугандар, караңыздарчы. Мына гүлдөрүн төгү баштады. Эми баштайт. Мен сырт жактан да азыр көрсөтөмүн. Бул жерге кирсең, баягы бейишке киргендей эле болот экенсиң негизичи. Өтө сон. Мына. Караңыздарчы. Жаш бұл ушул баягы крипсон деп коет, ушул крипсон алма. Бул жакта жанатан алма, ошо жылдыз алма дейт. Мына ичиндеги звукту караңыздарчы, звукту арлар чаңдашып. Мына. Кимге угулуп атат? Мына угулган болсо жазыңыздар комментарийга. Мына караңыздарчы, тыңсаңыздар. Көрдүңүздөрбү? Аябай. Сон мына бакт караңыздарчы. Үн қараңыздар, арлар чаңдашып атат, достор. Өтө сонун гүлдөгөн. Ая. Укмуш дейт го, сөз жок. Эми ушундай чөптөрдү аралап киргенге туура келип калды. Ошондой болсо дагы мына вид караңыздарчы, видти. Не деген көрүнүш, достор, караңыздарчы, эмне деген көрүнүш. Бул бакта негизи таксанын аз эсептейинчи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 түп жылдыз алма. 2 түп крипсон алма бар, ошол жалпы 20 түп, анан башкалар дагы алма бар. Смиренка деген, орус алма деген бар, розмарин. Ошолордон сырткары жалпы 20 түп ушундай кызыл алма бар. Азыр ошо Смиренканы да көрсөтөмүн. Мен айткан розмарин алманы да көрсөтөм. Мына караңыздарчы, буюрса бул алмалар ийилип алат эми быйыл. Гүлдөрдү караңыздарчы, өзүнчө эле бир гүл бакка киргендей болосуздар го. Караңыздарчы, мынаны караңыздар, мына вид караңыздарчы. Мынага бир аз бизче айтканда касал тийиптир. Мына караңыздар. Өзүнчө эле бир керемет, достор. Өзүнчө эле бир керемет. Мына вид караңыздар, мына. Ого деген. Эми албетте
ушундай гүлдөп атса анан мактанба деңиздер. Эми мактаныш ойдо эмес. Мына Аллахтын кудуретин караңыздар, достор. Өтө сонун гүлдөгөн. Бул жагынан да тартайынчы мен сиздерге. Мына жакта гилас, кокон гилас. Мына булар мына мен айткан Семеренко уже неме болуп тур. Гүлүн төгүп бүтүп баштаптыр. Бирок мына караңыздар, бул деле жакшы. А бuyakta гиластар уже гүлдөп бүттү. Гиластар гүлдөп бүттү. Мына үйдө атайын кылган окшойт мына. Бuyakta көчөт бар экен. Көчөт бар экен. Бул алма негизи могу Семеренко таш алма деп коебуз бизде. Бул быйыл жакшы гүлдөп тур. Былтыр бирок жакшы алган. Бул мынакей анча гүлдөгөн жерлер бар экен. Ал эми бул жакты караңыздар. Өзүнчө эле бир бейиш го. Бул нерсени экран аркылуу кандай жеткирдим билбейм, бирок мунун ичине кирген өзүнчө бир башкача. Достор, ичине кирген бир өзүнчө. Эгерде кимде-ким мына ушундай гүлдөгөн учуруну көргүс келип жүргөн, эңсеп жүргөн адамдар болсо, ошолордун группаларына жөнөтөбүз, достор. Дагы бир жолу көрсөтөйүнчү мына. Бул жака кирип өзүнчө бир эс алсаң болот. Бакта баягындай биз айткандай шак бар дагы деле өлчү. Өл, мына рабочий кийим менен кирип ушул жака кирип атам, бактын ичинечи. Буюрса мына мамакай деп коет бизде. Мына мамакайлар уже күчүн жоготту. Мына караңыздарчы. Гүлдөгөн, машалла. Аллах берди го быйыл, берди. Өзүнчө эле бир керемет, достор. Мына эми ошол чоңотабыз эккен экен. Буну тукум алма деп коет. Эми бизге ошондой деген. Достор. Эми достор, мен сиздерге айткан розмарин алма боюнча айта кетейин. Розмарин алма, орус алма деп коебуз. Мына орус алманын гүлдөгөнүн караңыздар. Мына караңыздарчы. Орус алма мына ушул, достор. Аппак болуп гүлдөп тур бул дагы. Мына бул жагы. Бул жагынан да көрсөтүп коем мына. Караңыздарчы. Сонун гүлдөгөн. Сон. Мынакей бактын башталышы. Мына вид караңыздарчы. Бул негедир жылда мына ушундай аз алат, бирок бул аябай чоң мына ушундай. Башкача түс окшойт, эми башкача сорт окшойт дегеним. Бул деле жылдыз алма, бирок аябай чоң. Муштумдай болот. А бул болсо мына Крипсон. Крипсон башкача көрө. Мына караңыздар. Өзүнчө эле бир бейиш да, достор, ичи. Өзүнчө эле бейиш, мына караңыздарчы. Вид караңыздар, вид. Охо, машалла. Аллах берди быйыл бизге. Сонун. Гүлдөгөнүн караңыздарчы, алманын гүлдөгөнүн караңыздарчы. Bunun içinden çıkkın gelmedi. Almanın güldөгөнү, жылдыз алманын güldөгөнү мына ушундай болот. Эми бул кебирки биздин көрүүчүлөргө кызык болобу деген ойдо ушул өзүм чоңойуп өскөн бактын үйдөгү ушул бактын алманын гүлдөгөндөрүн көрсөттүм сиздерге. Ааламкулар ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Ушундай жакшы нерселерди буюрса алда сиздерге дагы чагылдырып көрсөтүп билип берип турабыз. Андыктан биз менен бирге болуп ушундай бармакчаны аябай басып, комментарийга өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Кайсыл жактан көрүп атасыздар, ошондой жаза кетиңиздер, достор. Мына ушинтип бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен
Алгам Кабаров каналынын админи мен Жолдубай болдум достор. Мына лайктамасаңыз лайк.